Элдин байлыгын элдин колуна толук өткөрүп берүү биринчи менин вазифам. Колуна өткөрүп берип, мындайча айтканда, чет элдиктин тили менен айтканда, элибиз өзүнүн байлыгына, өзүнүн жерине акционер болгондон кийин, үлүшү болгондон кийин, колдоруна кармап 100% пакет чөнтөгүнө салып тургандан кийин, сырттан инвесторду алып келип бериш, ал Кудай буйрса биздин милдет болот. Экономикалык жагдайды сиз аткаруу бийлигине келиппи же парламентке келип жасайсызбы? Экономикалык саясатка такалып калышы мүмкүн деген ойду айткан турасыз да. Биздин командабыз менен катышабыз деген оюбуз бар. Андан кийин эгерде баардыгы ойдогудай болсо, ушул иштерди бир жакшынакай жагдайда ишке ашыруу багытында бир ырчакты бере турган болсо, мен ал ырчакты колдонуп деле ошол элдин жүгүн аркалай турган жактарына иштеп берем деп ойлоп атам да. Элибиздин башын бириктирелчи деп, биримдик деген партияны издеп жүрүп сатып алганбыз. Бир кыймылсыз мүлккө алмашып алганбыз. Мен атайын ушу Сооронбай Жээнбековге кирип былтыр, соке түндүк түштүк маселеси, улуттардын ортосундагы арыздашуулардын баарын четке кагып, мына ушул партия менен элдин башын бириктир. Айттым эле, макул деп сүйүнүп, абдан жакшы болбоду. Бир сөз менен айтканда тартып алып баса беришти да. Ал киши менен сиздин ортоңузда мындай кайсы бир темада мындай соодалашуу же сүйлөшүү болду беле? Жок. Биз 20 жылга жакын жакшы мамиледе жүргөнбүз. Сооронбай өзү токтоо, ар жак бер жака жулунбаган эле бир калыпта жүргөн киши болчу. Мен ойлойм, аны жанагы Асылбек деген иниси эле талкалап салды да. Ат көрбөгөн минип өлтүрөт кылды да. Баягы напсысын тыйбай 95 мандат алам деп атып, мына ушуну көрбөдү. Мен айтар элем, биздин Кыргызстандын конституциясына караганда, ушул преступный мирдин прогону конституциясы бир топко чейин акыйкаттуу да. Казинолорду төлөп, жана башка кылып жүргөн 1-2 депутат бар, аттарын кийин иш козголуп турат, азыр кийин айтып беремин. Мен Садырдын мындай характери бар да, бирдемени беттеп алганда ошону аткарат да. Карганбек мырза, маектешүүгө макулдук бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдирейин. Жакында эле сиздин СКС деп аталган экономикалык чоң программаңыз менен тааныштык. Анан азыр коомчулукта бир резонанс пайда болгондой, бул программаны канча убакытта жазып чыкты экен, эмне үчүн ушул программаны жазып чыкты, эмне максаты бар болду экен депчи? Же сиз дагы бир саясий максатты көздөп турасызбы? Саламатсызбы? Рахмат. Эми бул ой пикирлер менин жүрөгүмдө чейрек кылымдан бери орноп келаткан нерсе. Жеке эле менин оюмда эмес, Кыргызстандагы ар бир атуулдун жүрөгүндө орноп келаткан нерсе болсо керек. Биз эми эгемендүүлүктү алгандан бери мына 30 жыл болбоду. Анан кийин жана өнүгүүнүн акыркы автобусу кетип калып, аялдамада калып калган адамдай да биздин кебетебиз азырчы. Ошондуктан турмуштун агымына баш ийип отура берсек, бизге ким нан таап берет, экономикабызды ким көтөрөт, социалдык абалдарыбызды көтөрүүгө ким жардам берет. Эми ар жак бер жакта биздин үстүбүздөн куратор болуп карап турган чоң-чоң өлкөлөргө Кыргызстандын өнүгүүсүнүн аларга кереги жок да. Кыргызстан күн карама болуп, алардан анда-санда тыйын сурап, саймедиреп турганыбыз аларга көбүрөөк пайда алып келет да. Себеби геополитика. Биздин Кыргызстан аркылуу канчалык дүйнөнүн ушу 21-кылымдын чумасы болгон наркотрафик бар, экстремизм бар, терроризм бар, жана башкалардын баары ушу Борбордук Азиядагы бир канал аркылуу колдонулат эмеспи? Саясаттын тереңине үңүлсөк да. Ошондуктан Кыргызстандын өнүкпөй, чабал өрдөк болуп турганы аларга кайсы бир деңгээлде керектүү да. Ошондуктан мен мындай ойлодум да, 57-ге чыктым. Кудай таала мен бактылуу арлык берсин. Мен өзүмдү кээ бир тарабынан алганда бир топ жашка келип калган адам катары эсептейм. Бир жагынан алганда
жүрөгүм жаш, эл үчүн кызмат кылам деген тарихте турам да. Себеби ушуга чейинки жыйнаган тажрыйбам, эл аралык байланыштарым жана башкалардын баары эл үчүн иштеш керек. Маселен, меникиндей мактангандай болбойт, меникиндей эл аралык байланыштарды табыш үчүн кээ бир аткаминерлерге дагы 10 жылдаган убакыт керек. Ага күтүп отурууга убакыт жок. Ошондуктан элибизди, мамлекетибизди саясий экономикалык баткактан тез арада сууруп чыгып, элдин абдан көйгөйлүү болгон маселелери бар да, тышкы карыз бар, ички карыз бар, миллионго жакын мигранттап жүргөн адамдарыбыз бар. Жылына бир 300дөн ашык груз 200 деп өлүп келип аткан адамдар бар. Ошолордун баары бүгүнкү күндө жыргал турмуштан эмес да. Анан кайсы бир деңгээлде колдон келген жумушту жасап, эл үчүн иче турган сууга арык чаап берсем деген ой пикирим менен жазып элге сунуштадым. Бул программаны иштеп чыктыңыз, бул эми мындай каржылуу булагы каяктан келип чыгат деген дагы пикирлер айтылып жатат. Өткөндө презентациясы болгондо дагы бул боюнча суроолор менимче сизге абдан көп берилди болуш керек. Кантип ишке ашырасыз? Деги эле бул идеалдуу, мындай реалдуубу? Ушул суроолор көп болот деп мен өзүм суроо берип жүрдүм, ички дүйнөм менен кеңешип жүрдүм. Албетте, суроо болгон жерде жооп болот, жооп болгон жерде иш болот. Мына мен бир цифрага таянып айтып коеюн. Биздин 1994-жылкы бюджетибиз, мамлекеттик бюджетибиз 1,7 миллиард эмес беле? Бүгүн деле 1,7 миллиард доллар. Башканы койдум, бир эле цифра өзү айтып атат, ошо бир орунда батка катыгылган машинеде болуп турганыбызды. Эми ушу 1,7 миллиард долларды биз кантип 10 эселеп көбөйтөбүз? Балким кантип 100 эселеп көбөйтөбүз деген суроолордун баардыгыбыздын жүрөгүбүздү өйт. Эгер ишке ашылып кеткен кыялга чөмүлсөк, жүрөгүбүздү кубантат, туурабы? Мунун баары ишке аша турган реалдуу нерселер. Мунун баары мен ойлоп чыкканым жок. Бул Кудай Таалам биринчи Кыргызстанга берген байлыгыбыз. Экинчиден, эң чоң Советтер Союзунун убагындагы изилденген эң чоң георазведка бул. Андан кала берсе, ушу мен Кыргызстан, Жапон мамилелеринин ортосунда бир топ алака түзүп, биринчи Кыргызстан менен Жапониянын ортосундагы эл аралык ишкана түзүп дегендей, ошолордун убагында саясий жагынан алганда, саясий өңүттөн алганда, Япониянын үлкөн адамдары, саясатчылар келген маалда эксперттер кошо келчү. Алар Кыргызстандан изилдеп, анализ алып, эч кимге айтпастан бир сыйра менин сунушум боюнча изилдөө жүргүзүп беришкен да. Ошолор айтат эле. Кыргыздар алтындан жасалган диванга отуруп алып, мустак экен деп айтасыңар деп. Силерди кантип түшүнсөк болот деп айтар эле. Демек, кийинки жаңы изилдөөлөр боюнча, аны мен азыр жүйөлүү себептер менен айта албайм. Бир сөз менен айтканда, Кыргызстандын келечегине абдан жакшы иштер болот буюрса. Бул реалдуу цифраларды айтып атам. Буга жанагы көрөрман, угармандардын баары эле жакшы болуп атат деп талкуу катуу жүрүп атат. Бир эле сөз ушу биз кура турган ишканаларга инвестицияны кайдан табасыңар деген суроо келип такалып жатпайбы? Анан Конституцияда бийликтин булагы эл деп айтылат. Демек, биздеги суу, таш, кен байлык жана башканын баары элдики. Качан гана ушул элдин байлыгын элдин колуна толук өткөрүп берүү биринчи менин вазипам, аракетим. Колуна өткөрүп берип, мындайча айтканда, чет элдиктин тили менен айтканда, элибиз өзүнүн байлыгына, өзүнүн жерине акционер болгондон кийин, үлүшү болгондон кийин, колдоруна кармап 100% пакет чөнтөгүнө салып тургандан кийин, сырттан инвесторду алып келип бериш, ал Кудай буйрса биздин милдет болот. Эми бул программаны ишке ашыруу аяга келип инвестицияга такалат деп жатасыз да. Анан инвестицияны сиз саясатка аралашпай эле өз алдыңызча мындай ишкерчилик менен алектенип жүрүп эле ишке ашыра аласызбы? Же сөзсүз багы алдыдагы пландарыңызда барбы бул маселеде? Пландар бар. Мен бир ортопондогон пландардын бирөөнү айтып койбосом, кичине мындай разгадка кылбасам болбой турат. Мисалы үчүн, эртең президент шайлоосу болгон турат.
Мен өзүмдүн ички дүйнөмдү ачык эле айтып талапташтарыма билдирип келатам. Парламентте дагы, саясатта дагы, керек болсо саясий куугунтукта дагы чогуу жүргөн Садыр Жапаровду колдойм менчи. Мен урук туугандарым бар, тел теңдоштарым бар менен дебаттарыбыз ушул. Ал жигиттин баягы тайманбас, артка кайтпай, алдыга умтулуп элим үчүн кызмат кылам деген жактары абдан көп да. Албетте жалгыз бир кишиге жүктөп койгондо болбойт, баарлап жардам беришибиз керек буюрса. Анан президент өзүнүн жолу менен болот, өкмөт өзүнүн жолу менен, парламент өзүнүн жолу менен болот. Бирок алар саясатта саясатын жасай берсин. Биз болсо экономикалык жагдайды өзүнчө жасайбыз деген оюбуз бар. Экономикалык жагдайды сиз аткаруу бийлигине келиппи же парламентке келип жасайсызбы? Экономикалык саясатка такалып калышы мүмкүн деген ойду айткан турасыз да. Балким экономикалык саясаты өзүнүн ырчагына такалып калар. Бирок бүгүнкү күндө бизде акционерлер жөнүндө мыйзамга ылайык, анан конституциянын беренерине ылайык эл өзүнүн тагдырын өзү чечип аткандан кийин биз ушул эл аралык байланышты камтып туруп бизнес чөйрөсүндөгү экономикалык чөйрөдөгү ишти алып барабыз деп атам. Маселен, сиз элсиз, сиз акционерсиз. Сиз кандайдыр кен байлыктын ээси болуп турасыз. Акцияңыз 100% чөнтөктө турат. Мен ошол эле Жапониядан, башка мамлекеттерден инвесторду алып келгенде, сиз менен алар туп-туура түз отуруп алып эсептешет. Өндүрүш ишканасы мынча, айлык мынча, жана башка мынча деп эсептешкенден кийинки калган байлыктын үлүшү сиз анан инвестор өкмөт бөлүп аласыңар. Башкача айтканда, сиз эч кандай мамлекеттик кызматка барбай туруп эле ишкер катары дейли инвестор тарта аласыз. Бакиевтердин убагында тартып алган мандатыбызды кошкондо мен 4 жолу эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болдум. Баарын көрдүм. Саясат, паясатын баарын көргөнмүн. Көрмөк турмак аралашып баарын көргөнмүн. Просто башка жагдайлары бар да. Биз азыр ушу элибиздин турмушуна байланышкан, элибиздин жашоо шартын жеңилдете турган жана элибиздин жашоо формуласын чече турган жагдайларды дагы саясатка кошуп ийсек, ошо менен дагы 30 жыл элибиздин үмүтү үзүлүп, мигранттарыбыз 2 эсе көбөйүп, биздин карызыбыз андан эсе көбөйүп, акча айлык жашоо формула жанагы потреб корзинабыздын баары ылдый түшүп, элибиз кыйналгандын үстүндө болот. Ошондуктан мен бул сунушту башкача өңүттө сунуштап атам да. Дагы эле менин суроомо так жооп ала алганым жок. Сиз мамлекеттик кызматка, айталык аткаруу бийлигине, макул сиздеги тажрыйбаны эске алуу менен бийлик бир жолго түшкөндөн кийин же тактап айтканда президенттик шайлоо өткөндөн кийин чакырса барасызбы же парламенттик шайлоого катышасызбы? Эгерде Кудайым буйрса, ушу элибиздин алдында үмүт коюп эңсеп турган президенттик шайлоону оюндагыдай шайлоону өткөрүп алышкан болсо, андан кийинки парламенттик шайлоосуна экинчи этап эмеспи? Парламенттик шайлоосуна биздин командабыз менен катышабыз деген оюбуз бар. Андан кийин эгерде баардыгы ойдогудай болсо, ушул иштерди бир жакшынакай жагдайда ишке ашыруу багытында бир ырчакты бере турган болсо, мен ал ырчакты колдонуп деле ошол элдин жүгүн аркалай турган жактарына иштеп берем деп ойлоп атам да. Ырчак бул мамлекеттик кызмат. Мамлекеттик кызмат. Эгерде мен суранбайм, мен ал жакка жулунбаймын, эгерде биздин аткара турган иштерди көздөрү жетип, макул болуп, ушул жагын кошо колдонуп элдин жүгүн аркалаганга бир жеңилдик болот эле дей турган болсо, иштесек болот. Командам деп айтып өттүңүз да. Командаңыз кимдерди сиз өзүңүздүн командам деп эсептейсиз? Анткени команда деген түшүнүк дагы ар кандай кабыл алынып калды да. Bizde Amerika'da, Japonya'da, Germanya'da, Turkiya'da, Rusya'da, жана Францияда иштеген абдан сонун уул кыздарыбыз бар. Жаштар бул, э? Негизинен жаштар. Жаштар 30 менен 40 жаштын ортосундагы инсандар. Мен ушу парламентте 2 созупта тышкы саясатты жетектедим. Анан кала берсе бул ЮНЕСКОга чуркап жүргөн 3 жылдыгымда абдан көп биздин уул кыздарыбыз менен жолугуш өткөрдүм да, сыртта жүргөн. Алар менен сүйлөшүп отурсаңыз, ушунчалык бир боло турган жакшы иштердин бир нугуна балкып калат да адам. Ошол жигиттер менен бүгүнкү күнгө чейин, ошол кыздарыбыз менен бүгүнкү күнгө чейин байланыштарым бар.
түзүп алган иш пландарыбыз бар. Кыргызстандын келечеги үчүн эмгегибизди жумшайт элек, болгон билимибизди, күч аракетибизди жумшайт элек деген жаштарыбыз бар. Алардын баары бирок бүгүнкү күндө келе кал десеңиз келбейт. Себеби ошончо жылдан бери мамиле түзүп, ишеничтин платформасын, фундаментин куймайын, жаштарыбыз дагы үркүп мындай карап турат да, бүгүн жакшы айлык алып, жакшы иштеп аткан жеринен эле келе калып, же бир жерде жумушу жок, же келе кой деп тосуп алган бир жакшынакай концепция жок, алардын баары талаада калабызбы деп коркуп атат. Ошондой жагынан командаларыбыз бар. Анан бир айта кетчү нерсе, бизде бир акыркы күндө бийликке жаштар келип эле деп калбадыкпы? Албетте келечек жаштыкы. Бирок ошол эки жаштын жанына бир баш керек да. Тажрыйбалуу, эл аралык байланышы бар, экономикалык жактайда күчтүү, айыл чарба багытындагы күчтүү, тажрыйбалуу инсандарды керек да. Ошондуктан биз жерде дагы биздин өлкөбүздүн өнүгүүсүндөгү ар бир жактайдагы, мейли экономикалык жакта болсун, мейли курулуш жакта, мейли социалдык жакта болсун, аттуу баштуу жакшы инсандарыбыз бар. Ар биринин атын айтып отурбайын эми. Биринин ысымын айтсаңыз, бири калып калса капа болушпасын дейсизби? Айтыңызчы, анда 2000 мына үстүбүздөгү жылды парламенттик шайлоо болоор алдында Биримдик партиясын сиздин ысымыңыз менен байланыштырып, ал түгүл ал партияны колдойт экен, мурунку бийлик Сооронбай Жээнбековдун саясатын кош колдоп жатат. Бул Биримдик партиясынын тизмеси аркылуу өзүнүн улуу барат экен деген сыяктуу пикирлер көп айтылып кетти эле. Бирок ал учурда сиз деген үн каткан жоксуз. Эмне болуп кетти? Мен мына ушул жылдын сентябрында жанагы үстүмөн токуган жалган жала боюнча камактын үй түрмөсүнөн кутулдум кечээ жакында. Эркин дем ала баштадым. Эркин дем ала баштадым. Менин үстүмөн бардык милдетин алып, Самаковду ушинтип тепкилеп каралайм деген соттун председатели болсо чет өлкөгө качып кеткен. Ар жагы эми өзүнчө бир жомок эмеспи? Анан ошол жагдайда менин 4-5 жылдан берки ушул ой тилегим Кыргызстандын биримдиги деп түзүп келатканымдын өзү мен азыр айтып берип коеюн. 14-жылы бизди тегеректеп турган чоң империялардын биринин башчылары менен жолугушуп келгенмин. Кыргызстанда 80 улут жашайт. Жана түндүк түштүк деген проблемабыз бар. Ушулардын баарын жоюу максатында элибиздин башын бириктиреличи деп Биримдик деген партияны издеп жүрүп сатып алганбыз. Бир кыймылсыз мүлккө алмашып алганбыз. Бирок анын учредительдик документтеринин баарын бизге берген киши алмаштырбай коюптур да, кийин кичине меники болчу деп талаш башталып калды. Кимдики экен бул? Кимдики эле? Бир депутат айымдык экен. Андан ал деле эчтеке эмес. Мен атайын ушу Сооронбай Жээнбековге кирип былтыр август айында айттым эле. Соке, мына эки түндүк түштүк маселеси, улуттардын ортосундагы арыздашуулардын баарын четке кагып, мына ушул партия менен элдин башын бириктир. Бүлүнгөндөн бүлүк алба дейт. Эски партиялар бири-бири менен талашып тартышкандардын баарын четке кагып, элди бир жаңы нукка салып туруп, элдин башын бириктирсең, биримдик болгон жерде ырыскы болот, ырыскы болгон жерде ынтымак болот, ынтымак болгон жерде жакшы иштер жүрөт деп айттым эле. Макул деп сүйүнүп, абдан жакшы болбоду. Бул партия менен ушундай биз иш алып баралы деп алган. Анан ошол бойдон мен менен байланышкан деле жок, сурашкан деле жок. Бир сөз менен айтканда тартып алып баса беришти да. Анан ойлойм, Кудай таалам деле ошо туура эле жакындатпай эле алыстатып койгон окшойт деп. Ал киши менен сиздин ортоңузда мындай кайсы бир темада мындай соодалашуу же сүйлөшүү болду беле? Жок. Биз 20 жылга жакын жакшы мамиледе жүргөнбүз. Парламентте чогуу мен ал киши менен 2 созупта депутат болдум. Мамилебиз абдан жакшы болчу. Мен ойлойм, аны жанагы Асылбек деген иниси эле талкалап салды да. Мындай тиги ат көрбөгөн минип өлтүрөт кылды да. Сооронбай өзү эмеле жигит болчу, мындай токтоо, ар жак бер жака жулунбаган эле бир калыпта жүргөн киши болчу. Анан эми аны мен эмес элдин баары эле билет да Асылбектин кылыгын.
баягы напсисин тыйбай 95 мандатты алам деп атып мына ушуну көрбөдүбү. Дагы бир маселе, учурунда сизге кылмыш ишинин козголушунда мындай бир топ буйрутма иш-аракеттер болгондугу жөнүндө айтып келишет. Бул тууралуу өзүңүздөн уксак. Биздин Кыргызстанда элибиздин көйгөйүн өкөгөн бир нерсе бар да, тышкы карыз деген. Ал тышкы карыз кайдан келип чыкты? Тышкы карыз ушул биздин баягы ынсапсыз ажоолорубуздун ичип жеүүсүнөн келип чыкпадыбы? Кыргызстанда парламентинде мен акыркы 3-созупта фискалдык экономикалык саясатты жетектедим. Фискалдык саясаттын эң инструменттеринин эң башкысы бул мамлекеттик сатып алуулар болуп эсептелет да. Эң чоң коррупция ошо. Эң чоң коррупция ошондуктан. Мына эки Кемин Датка подстанциясы, автожолдору жана ТЭЦ боюнча баш аягы 1 миллиард 700 миллион доллар кредит алышпадыбы? Мына ушул кредиттердин башында мен кол коюшум керек болчу. Бул комитеттин төрагасы катары бул кредиттердин баарына тең кол койгонум жок, комитеттин жыйынын өткөргөнүм жок, таптакыр эчтекесине катышпадым. Ошондон улам мага өткөл бийликтин башчылары жасалма иштерди токуп абдан запкыларды көрсөттү. Бирок ошол ТЭЦ болобу, жол болобу, жана башка болобу, мен атайын сессияда алып чыгып 550 миллион доллар хишене бүгүнкү күндө урдап атат деп сессия алып чыкканда түн ичинде мага кол салды эле. Бирок ошол эле маалда ошол биздин тышкы карызыбызды көбөйткөн жана жеп ичип алган кредиттерге кол койгон эл аралык комитеттин төрагасы, отун жана энергетика комитеттин төрагасы, бюджет комитетинин төрагасы жана ошолордун баарын Кытайда ТВЕ компаниясы менен жолугушууда жүргөндөгү акча тыйындарды таратып, казинолорду төлөп жана башка кылып жүргөн 1-2 депутат бар. Аттарын кийин иш козголуп турат, азыр кийин айтып беремин. Мына ошолордун баарынын азыр жооп бере турган убактысы келди. Бери болгондо 17 жылдан камала турган маалы келди. Булар парламентте мындай бар да, регламент жөнүндө мыйзам бар. Регламент мыйзамына таянсак, депутат өзүнүн айткан сөзүнө жооп бербейт деген жери бар. Бирок кылмыш жаза кодексинде коррупция жана биргелешип алдын ала сүйлөшүп алып коррупция жасады деген беренелерге жооп бербейт деген жери жок. Буга уга келгенде Кудай берсе жооп берет деп ойлоймун. Эми менин үстүмдө 2 президент, 2 генералдык прокурор, 3 генералдык прокурордун орун басары, премьер-министр, 7 министр, баш аягы 78 адам чогулуп, мына мындай жалган-жаланын баарын токуп чыккан. Кудай таалам буйругушу экен, азыр алмашып кетип, алар бирөө түрмөдө отурат, бирөө следствиеде жүрөт. Бизге Кудай таалам үйүбүзгө барып дем ал деп жиберди. Ушундай. Айтыңызчы, мына алдыда президенттик шайлоо турат, сиз болсо Садыр Жапаровдун талапкерлигин колдооруңузду ачык эле айтып жатасыз да. Бирок коомдо мындай пикир бирдей эмес да, туурабы? Ар бир талапкердин өзүнүн электораты бар. Эмне үчүн сиз Садыр Жапаровго токтолуп атасыз же болсо баягы ал кишиге бир учурда бир тагдырыбыз окшош болду деген эле боор тартуу же башка себеби барбы? Мен талапкерлердин бирөөнү өйдө бирөөнү ылдый көргүм келбейт. Баары менен тең мамилем жакшы, баарын тең сыйлаймын. Кыргызстан үчүн кызмат кылган инсандар. Садыр Жапаров менен ушу 2005-тен бери таанышмын. Бир комитетте чогуу иштедик. Сот реформасын ушундай бир көрүнүктүү нукка алып баралы деп Садыкен председатель менен орун басар болуп, анда дагы чогуу иштедик. Сот реформаларын өзүңөр билесиңер, жасайбыз деп коюп, ошол кездеги өлкө башчысы өзүнүн каалаганын жармасын чалды, анан экөөбүздөн комитеттен кетип калдык. Андан кийин жана кумтөрдү көтөрүп, кумтөрдү элибизге кайрабыз деп Садыр Жапаров аябай көп аракет кылбадыбы? Ал кишиге эмне деген гана кордуктарды көрсөткөн жок. Ошол комиссияда мурункусунда да кийинкисинде дагы кошо аралашып жүрдүм. Мынау Тамгада 7 областтан 350 адамды алып барып, өзүм чогултуп, каржылап, жыйналыш өткөрүп, кумтөрдү улутташтыралы деген кумтөрдө Тамганын түбүндө ошонун башында турдум. Анда дагы токмокту жедим. Анан Садыкемдин экөөбүздүн ошо тагдырыбыз ошол жагынан да бир болду. Анан Садырды дагы жанагынтип Атамбаевтар абдан куугунтук алып, жалган жаланы жаап, өзүнүн өлкөсүнөн кубалап,
саясий куугунтукка абдан тушуктурбадыбы? Менин үстүмөн дагы ушул мына эки болуп аткан Кыргызстандагы эң чоң тарыхындагы эң чоң коррупцияга мен кол койбой баш тарттым да. Эң чоң коррупцияга буга бүгүн болбосо эртең жооп беришет. Баш тарттым, кол койгон жокмун, же болбосо берки депутаттардай болуп, мен деле акчаларын алып, машинелерин, үйлөрүн алып депутат болуп отура бермекмин да. Мен деле мисалы үчүн эгер мен бир кызыл кулак акмак болсом, жок, мен элдик улмун, бир дагы момундай мыйзам бузууга барбаймын, момундай элдин ырыскысын урдага барбаймын деп катуу чабыштын аркасынан мен дагы аябай катуу саясий куугунтукта жүрдүм. Түрмөсүндө да отуруп чыктым. Далай запкыны башыман өткөрдүм. Ошондуктан баардык жагынан тагдырыбыз бирдей болуп атат. Бул жагынан мен Садыкемди колдойм деп турам. Анан экинчиден Садырдын мындай характери бар да, бирдемени беттеп алганда ошону аткарат да, такай. Аны кандай болот, каягынан бүтөт, иши кылып атка минет дагы жоо келатат деп чаап жөнөйт да, мында шар жүргөн, анан чечкиндүү, анан жолдошторго бекем, ушундай жагдайлары бар да. Мен ойлойм, буюрса, албетте жалгыз баарына Садырга жүктөп койгонго болбойт. Баарлап жардам бериш керек. Эртеңки утулуп калган оппоненттер дагы жардам бериш керек. Себеби Кыргыздын келечеги үчүн да. Мына ушундай жагдайлардан улам мен Садыкемди колдойм деп өзүмдүн тең тууган урук командам баарын бир жакка топтоп койгом буюрса. Садыр Жапаровду колдосоңуз, азыркы баш мыйзамдын долбоорундагы колдойсуз деп айтсак болот да? Мен ушул СКС экономикалык программамда дагы 2 сунуш бергенмин. Бул жагынан дагы бири-бирибиз менен кеңешпесек да, бул жагынан дагы аябай дал келишип отурат да. Себеби мен эл өкүлдөр жыйынынын депутаты болуп 2 чакырылышта иштедим. Эл өкүлдөр жыйыны деген кандай? Мисалы үчүн бизде 9 гана депутат айлык алып туруктуу негизде иштечү дагы, калган депутаттардын баары жазкы жана күзгү сессияга келип иш аткарчу. Мына менин бул сунушумда дагы жаңы концепциямда да ушундай сунуш бердим. Конституциялык кеңешмеге жазып өзүмдүн кайрылуумду бердим. Кыргызстанда 64 эл өкүлдөр округу болуш керек. Партиялык тизме менен, кандай тизме менен келсе ошондой партия менен келсин. Бирок эл өзү тандап, баш терисин байкап, кылган ишин карап, эл өзү баамдап, эл округтан өзү шайлап алыш керек дагы. Ошол округга депутат отчет бергендей болуш керек. Бердиңизби ушул сунушту конституциялык кеңешмеге? Бердим. Эң эле жакшы жагы 120 депутатка кетип аткан 780 миллион сомдун 708 миллион сому элдин чөнтөгүндө калат. 9 гана депутат айлык алып иштейт, калган 55 депутат эч кандай каржысы жок, эч кандай мамлекеттен бир тиын албайт, бирок толук мамлекетке иштеп берет. Экинчи, бул 4-чү берене боюнча, 4-чү бөлүм боюнча. 5-чи бөлүм боюнча берген сунушумда өкмөткө тиешелүү болот да. Өкмөттө 71ден ашык мамлекеттик орган бар. Булар бирин-бирин дублировать этет, бири-бирине окшош. Келген бийлик болсо өзүнүн туугандарына, досторуна карап эле мекемелерди ача берген. Министрлик турса агентствону ача берген, агентство турса комитетти ача берген, жана башка. Буларга бюджеттин 70% же болбосо 135 миллиард сомдун дээрлик 70% ушуларды чиновниктерди багууга жумшалат да. Багууга жумшалат. Ошол эле маалда калган 54 миллиард сомду биздин 650 миң пенсионерлерге жана 570 миң жөлөк пул ала турган адамдарга эптеп-септеп гана бөлүп берет. Ошондуктан бул 71 мамлекеттик органды болгону 14 органга түшүрүп, бүт премьер-министр баш болуп калган жумуштардын баарын камтай турган 14 гана мамлекеттик органга түшүрүү жөнүндө сунушумду бердим. Эң кызыгы 1 миллиард доллар же болбосо 80 миллиард сом эконом болот. Буга Кыргызстанда бир чоң горно-обогатительный комбинат курсак, ал Кыргызстанга 2 миллиард доллар алып келет жылына. Эсеби бар да ушундай. Бул эми мамлекеттик органдардын оптимизацияланышы жөнүндө сунушуңуз экен да? Ошол эле маалда бир сөз, ошол эле маалда жанагы 71 органдан иштеп аткан 29 миң чиновник эртең жумушу жок калып калбаш үчүн алардын баары мына биздин сунуштап аткан 28 улуттук программаларга кирип отуруп иштеш керек. Айлыгы да көп, эркин,
келечеги дагы эртең жаңы бийлик келсе түшүп калам жумуштан дебей, келечектүү жумуштар буюрса. Ушул алдыңызда турат программаңыз. Ушул программаны толугу менен Садыр Жапаров мырзага бердиңизби, окуп чыгып тааныштыбы? Мен ал кишиге биздин перепискага жөнөтүп койдум. Бир сыйра Садыкка таанышып чыгыңыз деп. Ал кишинин азыр эми убактысы жок. Кара элек болсо керек. Бир сыйра карап эле мындай жакшы деген гана пикирлерибизди айтыштык, бирок бул жазуу боюнча Кудай буйрса өзүнүн да ой тилектери, программалары, ой жүгүртүүлөрү бар да чоң. Ошолорго кичине болсо да кошумча болот деп колуна карматам, Кудай буйрса. Бирок бул иштердин баарын ал киши жана жаңы түзүлгөн команда сөзсүз аткарыш керек. Кыргызстандын бүгүнкү 1,7 миллиард доллары биздин ушул программанын жыйынтыгы менен 17-18 миллиард долларга көтөрүлүш керек деп атам да. Бул ортодогу гана реальный картинаны айтып жатамын. Азыр бийликке карата мындай тышкы күчтөрдүн, өзгөчө мына Кыргызстандагы эле ички күч, криминалитеттин таасири абдан кескин өсүп кетти деген дагы сын пикирлер аябай көп да. Сиз муну бул тууралуу эмне деп ойлойсуз, же жокко чыгарасызбы? Бул болуп келаткан эле сөз 30 жылдан бери. Боло береби анда? Тышкы күчтөрдүн бизге мындай таасири эмнеден улам болот? Улуу коңшубуз Кытай мамлекети турат. Кытай мамлекетинин Борбордук Азияга салган көз сынын жакшы билесиңер. Баягы дүйнөлүк глобализацияда баары бир биригүү, чогулуу, кошулуу деген нерсе болот эмеспи? Не только Кыргызстан, Борбордук Азиядагы бардык мамлекеттерге ошондой көз салуусу бар эмеспи? Экинчиси Орусия. Орусиянын Кыргызстанга аскер тартиби жагынан абдан бир таасирдүү ролдо турбаса, в рамках ОДКБ Кыргызстанда Орусиянын аскер базасы бар. Аскер базасы дегеним биздин эле ушул Афганистан, Пакистан жана башка жактан келе турган терроризм, экстремизм жана башкаларга биринчи соккура турган аскерий база тургандыктан Кыргызстанга дагы алардын таасири күчтүү болуп туруш керек. Өзбекстан мамлекетин алып карасак, биздин миллионго жакын өзбек улуттары Кыргызстанда жашайт. Эртеңки күnkү геополитикага алардын дагы мындай таасири болуп туруш керек. Ошондуктан боло бермекчи. Мындай маселе дагы боло бермекчи. Эгерде биз экономикалык жактан тез аранын ичинде бутубузга туруп, тышкы карыстарыбызды жаап, ички карыстарыбызды жаап, көз карандысыкта келсек, Кудай буйрса, көз каранды болбой, өзүбүздүн арбайыбызды өзүбүз согуп, өзүбүздүн түтүнүбүздү өзүбүз булатып калсак, анда башка кеп болот буйрса. Криминалитеттин таасирин жокко чыгарсак болобу? Криминалитет деп жөн эле бир мындай тегеректен ойлоп чыккан эле сөздөр негизиненчи. Мына ушу криминалитетти мен деле көрүп келдим. Түрмөнү көрүп келдим, СИЗОсун көрдүм, абагын көрдүм. Мен айтар элем, биздин Кыргызстандын конституциясына караганда, ушул преступный мирдин прогону, конституциясы бир топко чейин акыйкаттуу да. Мына түрмөдө эгерде 12 миңден ашык түрмөдө отурган инсандар болсо, ошолордун бир дээрлик теңине жакыны, балким теңинен көптүгү жөн эле отурган адамдар. Садыр Жапаровду айтып атпайбы, миңдеген кишини бошотом деп. Мен да колдоор элем. Ошол жерде жөн эле беспредел болуп отурган адамдар абдан көп экен. Жолугушуп, сүйлөшүп, тагдырын угуп, кагаздардын баарын карап чыктым да. Мына ошол жердеги тартипти көрсөңүз, ошол тартипти эгерде биз мамлекеттик турмушка колдоно турган болсок, абдан жакшы маселелер болмок да. Бир тиын урдамай жок, бирөөнүн ачык турган бирдемесин көтөрүп кетмей жок, бирөөгө ушак айтмай жок, бирөөгө жамандык кылмай жок. Ал эгерде атайылап киши өлтүргөн болуп, атайылап жанагында зордук зомбулук болгон болсо, аякта катуу жазаланат. Өзүнүн тартиби бар. Анан албетте баягы жумушсуздуктун айынан, кыйынчылыктын айынан, анча-мынча баягы бир спорттук телосложениеда жигиттер бар, бирөөгө кол салып, бирөөнүн бирдемелерин тартып алып, бир коркутуп, үркүтүп аткан жагдайлар жок эмес, алар бар албетте. Бирок ошонун баарын бир жерге приписывать эткен болбойт го дейм да. Азыр экономикалык амнистия жөнүндө талкуу болуп жатат да, анан сиз бул ойду, идеяны колдойсузбу? Албетте колдойм. Мына
Сооронбай Жээнбектин убагында январдын 18-inde Кыргызстанда 25 жыл 200 жумушчу орунду берип 25 жыл кызмат кылып жүргөн бир орус улутундагы аял кишинин интервьюсун окуп калдым да. Ошол киши айтып атат: мына мен барып Минюска барып кызматымды, өзүмдүн менчик мекемемди жаптыруу жөнүндө акыркы чечимин чыгарып кетип атам, Орусияга кетип атам. Бирок ушунчалык ыза болуп атам. Мен 30 миңинчи ишкана кемин деди. Чоң кичинесин баарын эсептегенде 30 миңинчи ишкана кемин жабылып атам деди. Булар эмне үчүн жабылып атат? Буларды ошол бизден жанагынтип баягы текшерүүлөр бирөө иштейт, 29-у текшерет болуп отуруп, мына ушундай жагдайларда ишканалардын баары жабылып, экономикалык бизге чоң кичинеден топтолуп аткан бюджеттерибиздин баары өксүп, 38 миллиард сом таңсыздык бюджет болуп келип чыккандан баардыгы ушундан деп ойлойм да. Демек, бул келечекте өзүнүн натыйжасын берет экен да, буюрса? Албетте натыйжа берет. Мына мисалы үчүн канча бизнесмендер бар. Жөндөн жөн туруп эле мына шартка байланыштуу, кыйынчылыкка байланыштуу ишканалары жүрбөй калгандан улам кредитти төг албай, ошол эле маалда үстүнө жүктөп койгон салыктын жанагынча түрүн төг албай, мойнундарына бир топ карыздар илинип калгандар бар. Алыс барбайлы мына пандемияда канча бир жылдан бери адамдар запкы тартты. Ишканалар, соода жүрбөйт, тышкы, ички соода катнаштар жүрбөй, ошол ишканалардын баары алып алган кредиттерин төг албай, бирөөдөн алган насыяларын төг албай отуруп калды. Ошонун баарын экономикалык амнистия менен разовый жаап салам деп атканы абдан колдоп ала турган иш деп ойлойм. Жана биримдиктин тагдыры боюнча бир аз токтолуп өттүңүз. Анан 7-чи чакырылышка шайлоолор болуп калса, сиз кайсы партия аркылуу барышыңыз мүмкүн? Кайра эле ошол партияны өзүңүзгө аласызбы же жаңы партия түптөшүңүз ыктымалбы? Биримдик деген абдан жакшы сөз болчу, абдан жакшы ой пикирлер болчу. Есть единая Россия, есть единство Кыргызстан деп түзүлгөн нерсе болчу. Тилекке каршы ал партиянын баарын ишбалдайын чыгарып, тамтаракайын чыгарып, биримдик деген сөздү да булгап салбадыбы. Эми менин ички дүйнөмдө бийлик элде болсо деген эле тилегим бар да. Байлык да элде болсо, баардыгы элде болсо, анан турмуш оңолот да өзү. Мына Европадагы Скандинавия мамлекеттеринде, өнүккөн мамлекеттеринде шайлоо жүргөндө айтат: шайлоого 34% эл келди деп кубанышат. А бизде болсо 90% келет. А эмне үчүн 34% келет? Себеби аякта все социальные вопросы решены. А бизде болсо социалдык маселе кыйналгандыктан 90%ке чейин келип, саясат менен саясат болот. Өлкөдө кандай багыттагы кандай иштерди алып барсаң, өлкө ошону алат. Биз жалаң саясат менен алек болуп аткандыктан саясий мындай трансформациялар көп болуп атпайбы. Эми ошо элдин бийлиги элдин колунда боло турган жагдайда биздин өзүбүздүн оюбуз бар. Түзүп койгон анча-мынча программаларыбыз бар. Эми азыр айта турган эрте. Кудай буйрса, эл президенттик шайлоо менен конституциясын бекитип алса, анан буга келгенде айтабыз буйрса. Анда ийгилик каалайбыз сизге. Ошол баштаган ишиңизди өзгөчө мына СКС деп аталган экономикалык чоң долбооруңуздун ишке ашышын тилейбиз. Чоң рахмат. Эл журтубузда ынтымак болсун. Эл журтубузда өсүп өнүү болсун.